Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы бүгүнтөн баштап күн тартиби аттуу көрсөтүүнү баштайт. Берүүбүздүн негизги максаты парламенттин пленардык жыйындарында болуп көтөрүлүп жаткан темаларга депутаттар менен чогуу сереп салуу. Саламатсыздарбы? Мына Жогорку Кеңештин кароосуна бүгүн 2 маселе жаңыдан кошулду. Бардыгы болуп 15 маселе болду. Алардын ичинен мынакей чек ара жана мамлекеттин ичиндеги коопсуздук маселесин мына депутаттардын сунушу менен коштуңуздар. Өткөн аптада эле мисалы жанагы Чала Сарт аймагындагы кырдаал чечилди, маселе чечилди. Ошондой эле Үңкүртөө боюнча дагы өкмөт түшүндүрмө берди. Ошого карабастан бул чек ара маселесин кайрадан көтөрүп жатышыңыздардын себеби эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул маселени негизи мен биринчи көтөргөн маселем болчу. Парламенттеги себеби деген аксы жеринде бул чек ара маселеси өтө актуалдуу болуп эсептелинет. Себеби бизде деген делимитация болуу элек, демаркация болуу элек өтө көп участоктор бар. Ошонун негизинен келип чыккан дагы бир көйгөй болду. Андан баарыңыздарга белгилүү болгондой 18 мартта кандайдыр бир түшүнүксүз кыймыл аракеттер жасалып, Өзбекстан Республикасы тарабынан бизде жол бекилди. Бирок убакыт өтүп алар кайра кетти, бирок кандай шарттарда кетти, кандай болду бизге ал белгисиз. Мүмкүн мамлекет, өкмөт өзү сүйлөшкөндүр. Бирок Радай мына сиз ошол маселени көтөрүп атканда айттыңыз, аксылыктар Жогорку Кеңешке салам жолдоду деп. Эмне деген салам жолдоду? Мынакей мен ошол жерде 22-синде биздин премьер-министр Темир Сариев администрацияда чогулуш өтүп аткан жеринде катыштым. Ошол жерде көп маселелер талкууланды. Бирок бул кат протокол жөнүндө сөз болуп атат. Азыр интернет булак бул жашыруун эмес, бул интернет булактарында дагы даже сүрөттөрү тартылып жүрөт. Ошон үчүн биз азыр бүгүн ошол кайсы протокол туура деп элди мондай чындыкты элге жеткирели деп атабыз. Себеби 18-инде бул протокол аксы Кербен шаардык кеңешинин депутаттарына таркатылып 18 мартта ошол городской шаардык кеңештин каттоосунан өтүп 19-да каралган. Бирок кворум болбогондуктан бул маселени укканда алар деген таркап кетишкен. Бирок 23 мартта кайрадан чогулушуп бул протоколду карашкан. Ошонун негизинде ошол шаардык кеңештин депутаттары токтом чыгарган. Демек ошол токтом боюнча сиздер өкмөттүн так сөзүн угуп алалы деп аткан экенсиздер да. Ал эми Мирлан мырза мынакей коопсуздук маселесин дагы ушул Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгууну чечти депутаттар. Анын себеби эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи өзүңүздөр билгендей, өткөн апта Жогорку Кеңештин чечими менен шайлоочулар менен жолугушуу өттү. Ошо жерлерде ушул түзүлгөн кырдаал боюнча көптөгөн кандай тобокелдиктер болуп кетет, кандай маселе кайсы тарабына чечилет, кылдаттык менен чечип атабы өкмөт, кимдер чечип атат деген бизден шайлоочулар көптөгөн суроо талаптары болду, мүдө талаптары болду. Ошол себептен бүгүн биздин Кыргызстаныбыздын чек ара маселеси бул коопсуздук маселеси. Бул биздин мамлекетибиздин суверенитет маселеси болгондуктан буну Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы бир жогорку бийликтердин бир бутагы болуп эсептелгенден кийин биз ушул жерге экинчи бийлик бутагын, аткаруу бийлигин чакырып туруп, жабык режиминде угуп, кандай жардамы керек, кандай чечимдерди ыкчам түрдө чечиш керек деп туруп, акылдашып чече турган маселе. Анткени эгерде коопсуздук маселеси, чек ара менен байланышкан маселеси бүгүнкү убакта биз ыкчам түрдө чечпесек, эртең биздин жалпы эле ушугу советтик мамлекеттердин арасында экономикалык кырдаал бар эмеспи? Анткени ошол экономикалык акыбалга да, мамлекеттин туруктуулугуна да тийиш болуп кетиши мүмкүн деп атабыз. Соңку учурларда мынакей өлкө ичиндеги оппозициялык топтордун иш аракеттери, жанагы жашыруун аудио жазуулардын чыгып кетиши, ушуларда коомчулукта сөз болуп атат, ачыкка чыкты, маалымат толук жеткирилип атат. Бул маселени кайрадан парламенттин ичинде бардыгын кайра көтөрүп карап суроолорду берүүнүн кажети бар беле? Маселе бир эле алардын сүйлөшүүлөрү боюнча эмес, анткени бул коомдук ишмерлер арасында бар, көчө оппозиция деп өздөрүн атаган, улуттук оппозиция кыймылы деп өзүн атаган элдин астында жүргөн кишилер ушундай бир иш менен алектендигин бүгүн көз караш менен улуттук коопсуздук кызматы иш козгоп атат. Ошол боюнча кандай кырдаалы күчтүүбү, андайбы, сүйлөгөнү так аныкпы деп туруп, ошого тегерегинде бизде суроо жөнөтөйүн дедик эле. Анткени бул айтылып аткан сөздөр Анткени биз баардыгыбыз мамлекеттик коомдук каналды көргөндө ар жерде айтып атат, кээ бир кишилер
башка мамлекеттердин кызыкчылыгында иштеп атат деп. Кээ бирлер айтып атат чыккынчылык, чалдамчылык деп айтылып атат. Ошол маселелер боюнча биз жабык режимде угушубуз керек. Эмне үчүн ушул чек ара маселесин жабык угууну чечтиңиздер? Чечип атасыздар. Ооба, биринчиден айткым келет, бул азыркы оппозициянын өзүңөр айтып кеткендей, азыр көчө оппозициянын жасап аткан кыймыл аракети аксыдагы жер талаш боюнча эч кандай кошулбайт. Бул аксыдагы жер башка маселе, оппозициянын кыймыл аракети башка маселе. Ошон үчүн азыр ушул сиз айтып кеттиңиз үңгүртөө деп, жок, ал уңгартоо деп айтылат. Ушул канча жылдан бери ошол уңгартоо деп айтылат. Ал уңгартоо ошол протокол боюнча жазылган болсо, эгер ал ошол бойдон Өзбекстандын жери деп тааныла турган болсо, анда бул аксы жер үчүн, кыргыз жери үчүн дайым бийик жер, бул так деп эсептелет. Бизге аксы жерине, ал жер бизге так. Эгер биз ошол жерди берген болсок, анда биз тагыбыздан айрылдык деген сөз болот. Мен ошон үчүн айткым келет, ушул элдин астында же болбосо бизге баягы орустар айтат, если информирован, то вооружен депчи. Бардык маалыматтарды биздин ушул эл өкүлдөрү, ушул 120 эл өкүлү так билип, ошол маалымат менен билиш керек деп биз бүгүн ошол суроону көтөрдүк. Эми ошол уңгартоону Өзбекстанга берилген эмес, ал жарыяланган документтер жалган деп өкмөт расмий түрдө билдирүү таратпадыбы? Эмне үчүн мисалы ошол билдирүүлөр эми кайра эле сиздерде парламенттин ичинде айтылат да бүгүн? Эмне үчүн жабык өтүш керек ушул талкуунун бардыгы? Бул маселе бирде башка болуп атат да. Анткени бүгүн өкмөт айтып атат, бул документти төгүндөгө чыгып атат. Экинчиден Кербен шаардык кеңеши ал маалыматты башкача алып берип атат. Анткени бул протоколда жана башка бул сүйлөшүүлөр ушул жерде эле айтылгандай болуп, бул мамлекеттин купиясына кирет, секретный документтерге кирет. Сүйлөшүүлөрдүн баары бул эки эл арасындагы карым-катнаш, мамлекеттик ортосунда маселелер, булардын баары жабык түрдө өтүш керек. Анткени ортодогу биздин келишимдерди кандай жолдо, кандай иретте жүрө турганын баардыгы биринчиден аткаруу бийлиги менен өнчө сүйлөшүп чечишип анан ачыкка чыга турган маселелер. Элден беките турган маселе жок. Бу жерде элдин кызыкчылыгында иштей турган документтерди иреттеп жардам берүү маселеси. Экинчиден, эгерде кимде ким кайсы тараптан ката кылса, ошону иретке келтирүү, кайта ордуна келтирүү. Ооба, кечээ Коопсуздук комитетинде бул маселе каралды. Ошол жерден эки маселе коюлду. Биринчиси бул деген ошол берилген токтом, негизи айтылат, токтом деген акыркы документ эмес депчи. Бирок ошол токтомдун кайсы биринчи чыккан, берилгени аксы кеңешинин депутаттарына, Кербен шаарынын депутаттарына таркатылып берген протокол туурабы, же болбосо экинчи берилген протокол туурабы деген сөз болуп атат. Ошону биз такташыбыз керек. Экинчиси болсо, эгерде ушул протоколдордун кайсысы туура эмес болсо, ошону прокуратура органдары текшерилси деген кечээ тыянак чыгарылган комитеттен. Ал эми мына региондорго барып келбедиңизби? Сиз мына Аксыга барып келдиңиз, элдердин пикирлерин угуп келдиңиз. Негизи ошол жанагы Чаласарт деген тилкеден Өзбекстандын аскери техникасы чыгып кетти, бул маселе чечилди. Уңгартоо боюнча дагы маселени өкмөт эч кандай ал Өзбекстанга берилбейт. Ал маселени дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын карап чечебиз деп айтып атат. Негизи ошол учурдагы өткөн аптадагы түзүлгөн чек арадагы курч-кырдаал азыр жумшарды деп айтууга болобу? Убактылуу мүмкүн жумшаргандыр. Себеби деген бул нерсе деген 2013 жылда көтөрүлгөн уңгартоо боюнча. Ошол убакта иштеген вице-премьер-министр Токон Мамытов барып ошол жерге элдин демин көтөрүп келген. Эми бул 3 жылдан кийин кайра көтөрүлүп атат. Ошону тактап элге чыгып ачык жок, уңгартоо биздин территорияда деп айтканын биз суранабыз, айтышын суранабыз. Бизге билдирсин ошону тактап, жок, уңгартоо биздики деп. Демек, парламенттин трибунасынан да айтуу өтө маанилүү болуп аткан турбайбы? Маанилүү, себеби деген бул трибуна, ыйык трибуна болгондон кийин элдин мынакей, мен сизге жана айтып кеттим, аманат деп. Бул мен үчүн чоң аманат. Ошону мен азыр ушул мынакей элдер укту. Мирлан мырза, мына жогорку кеңештин бүгүнкү пленардык жыйында дагы кандай кызыктуу маселелер бар? Бүгүн пленардыкта 15 суроода жана сиз айтып кеттиңиз, маселе каралат. Анын ичинде мына өзгөчө Бишкек шаарында жана Ош шаарында, мына кичи шаарларда, башка кичи шаарларда мына эң арткы жылдары тиги көп кабаттуу үйлөр салынуу боюнча өрткө каршы кызматы сунуштаган, өкмөт сунуштаган бир өзгөрүүлөр бар. Мына өзүңүздөр билгендей, көп кабаттуу үйлөр салынганда кээ бир жерлерде өрткө каршы нормалар так аткарылбай жаткан болчу. Ошону азыр мыйзам долбоору болуп алды, кирип атат. Эгерде кимде ким
28 метрден ашык мына өйдө үйлөр салынса, ал жака жанагы өрткө каршы бир кандай бир жабдуулар менен камтый турган маселелер каралды. Андан сырткары мына суга тайдоо жерлерин, жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которуу, трансформациялоо маселеси да маанилүү болот керек. Трансформация маселесин азыр аны алда карала турган маселе. Ал жерде өзгөрүү маселелери ал бир редакциялык түрдө эле маселе кирип атат. Тиги юстиция министринин арасында жанагы трансформация дегенде эле дайыма бир башка маселе болуп кетет да. Бул жерде юридикалык терминология боюнча эле өзгөрүүлөр келип атат. Техникалык, экономикалык негиздеме маселеси эле кирип атат. Урматтуу депутаттар, сиздерге чоң рахмат. Мындан кийин дагы Жогорку Кеңештин күн тартибин ушундай кыска түрдө талкуулап турмакчыбыз. Сиздер күн тартиби аттуу берүүбүздү көрдүңүздөр. Жогорку Кеңештин пленардык жыйындары түштөн кийин дагы уланмакчы. Саламатта калыңыздар.